Kimdin urpağısın? Адам атанын. Kimdin ümmötüsün? Muhammed пайгамбарым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кай жерде туылган? Мекке шайында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсы жылы туылган? 571. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын атасынын аты ким? Абдулла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын энесинин аты ким? Амина. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүт энесинин аты ким? Халима. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын чоң атасынын аты ким? Абдумуталип. Хадича. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям канча жашында үйлөндү? 25 жашында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын неберелери кимдер? Хасан менен Хусейн. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллямдын Меккелик доору канча жыл? 13 жыл. Алланын акыркы элчисине саллаллаху алейхи ва саллямга канча жашында пайгамбарлык берилди? 40 жашында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга алгачкы вахий кайсы жерде келди? Хейран күнүндө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарлык милдетин канча жыл аткарды? 23 жыл. Хижретте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын жанында ким болду? Абу Бакир. Айрахандан жазуу ойсун. Ислам тарыхында алгач салынган мечит кайсы мечит? Куба мечити. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединада канча жыл өмүр сүрдү? 10 жыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям канча жашында кайтыш болду? 63 жашында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсы шаарда кайтыш болду? Мадина шаарында. Куранда канча пара бар? 30 пая. Эң алгач түшкөн сүрө кайсы? Аяк сүйөсү. Куран кайсы сүрө менен башталат? Фатиха.